Бүгін эртең мененки саат 10:00-дө Ош шаарындагы Борбордук базардын Акбура милиция бөлүмүндө өрт кырсыгы катталды деген маалымат түштү. Окуя катталган жерге 7 мүнөттө өрт өчүрүүчү унаа жетип келди. Демейде базардын кире беришинде жолго чейин чыккан жайма соодагерлер жок бүгүн. Өрт өчүрүү боюнча алдын ала машыгуу болоору бардык соодагерлерге эскертилген. Номер 12-13 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн өзү курамдары өрттүк автоунаалар менен базарга келген учурда бизге базардын ичиндеги соода түйүндөрү тоскоолдук жаратып, милиция бөлүмүнө өрттүк автоунаалар жетпей калгандыгы көрүп турасыздар. Машыгууда өрт өчүрүүчүлөргө 2 техника тартылды. Бирөө болжонгон жерге чейин кирип келсе, бирөө орто жолдо кармалып өтө албай калды. Буга Борбордук базардагы тар жолдор, соодагерлердин жолго чейин чыгып алган контейнерлери себеп болгондугун өрт өчүрүүчүлөрү билдирет. Ал эми базар жетекчилиги бул маалыматты жокко чыгарды. Пожарный машина бул жака кире албай калган себеби бул көчө өзү машина жүрүү үчүн каралган эмес да. Бул жөө жүрүүчүлөр үчүн каралган көпүрө бул. Бул частный көпүрө, өзүңүздөр билесиздер. Бизге эч кандай тиешеси жок, бизге карабайт. Мына карайсыздар, карап туруңуздар, бияка машина жүрө албайт. Себеби лестницалар, адамдар жүрүүчү гана, ошого гана каралган көпүрө да. Базардагы учурдагы абал начар жана базар өрт коопсуздугуна толук жооп бербей тургандыгын Борбордук базарлар дирекциясынын жетекчиси Мухаммед Курбанов билдирет. Ош шаарындагы Борбордук базар дирекциясынын карамагына Калпак базардан Ылдый Алтын базарга чейин каралып карап, ал мамлекетке караштуу. Ал жерде жалпы 750дөн 850ге чейинки орундуктар бар. Калган аймактар жеке менчикте. Базарды өрт коопсуздугу менен жооп бере турган кылып базар куруп, башка жерге жылдырыш шарт. Себеби башка шарттарга деле жооп бербейт базарыбызчы. Эми Кудай сактап эле келатат. Ошон үчүн биз өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча өзүбүз да иш-чара жүргүзүп келатабыз. Ошондой эле мына ар бир орундукка баягындай агнетүшүтүлдөрдү алдырып койдуруп койгонбуз. Бул күнү өрт өчүрүүчү унаалар Борбордук базардан башка жеке менчик базарларга да кирип көрүүгө аракеттенди. Бирок соодагерлердин контейнерлери жолго жакын жайгашкандыктан унаа кире алган жок. Шаардык мэрия бул боюнча иш алып барып жаткандыгын билдирди. Борбордук базардын ичиндеги жер тилкелер бүт жеке менчикке өтүп кеткен, бир нечелеген берген эскертүүлөргө карабастан мына бүгүнкү көрүнүштү көрдүңүздөр. Bunun arkasından Oş şаарынын мэриясы тарабынан бүгүнкү күндө атайын иш пландын негизинде тазалоо иштери башталып, иштер жүрүп жатат. Буга чейин мына Тешикташ, Ленин көчөсүндө Тешикташ базарынын айланасында тартипке салуу иштери жүргүзүлдү. Ош шаардык мэриясынын базарларды тартипке келтирүү жана жол боюна чыгып соодасын жүргүзгөн сатуучуларга карата бөгөт коюу иштери аларга жаккан жок. Анткени жол боюнда туруп араң үй бүлө багып жаткандыгын айткан адамдар жеке кызыкчылыгын гана ойлошот. Экинен алып кетишсем кыйын болот бизге. Ишкерге келсек изберге төлөйбүз, кароолго төлөйбүз, немеге төлөйбүз, анан өзү курсатабыз болду. Үйгө иштеке ачпаган үчүн эшикке чыгып атабыз. Адам кирбейт. Адам кирбеген үчүн эшикке чыгып, адамдын бардыгы эшикте. Өзгөчө кырдаал учурунда өрт өчүрүүчүлөргө тоскоолдук жараткан сатуучулар базарды тартипке салууну каалабайт. А бирок талапка жооп бербеген базарда кырсык чыкса, баары тийиштүү кызматтарды күнөөлөп чуу салышаары анык. Ал эми бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты өрт өчүрүүнүн ыкмаларын үйрөнүү, өрттү алдын алууга багытталды. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.